Вот это родились, это от мериноса. Вот смотрите, здесь вот жирохвост. Вот у него шерсть как у мериноса, а у другого шерсть очень такой странный. Но он... А вот эти вот родились от гисара. Вот первое поколение F1, он уже почти как 100% дорпер. Но при этом они рослые, то есть один при рождении 4 килограмма, другой 3,5. А эти кроссы дорпер меринос. То есть мамка меринос, отец дорпер. Родились 3 дня назад. Сейчас мы их тоже взвесим. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта биз сиздерге өзгөчө маалыматты берип өтөбүз. Көрүп турасыздар, биз мына койлордун жанына келдик. Булар аз жакын барып көргөндө өзгөчө кой экенин билесиздер. Карап туруңуздар, назар салыңыздар. 2020 жылы Абдраимов Пардабай агабыз жеке ишкер Кыргызстанга биринчи жолу Европадан асыл тукум породалуу дорпер койлорун алып келген. Биз 2020 жылдын декабрь айында барып сарайына барып жеринен дорпер койлору боюнча репортаж кылып, көптөгөн элдер суктанган, кызыккандар өтө көп болгон. Ошол кезде биздин климатка ылайыктуубу, ылайыктуу эмеспи, тоого алып чыгып текшерип көрөмүн деген. Биздин климатка ылайыктуулугуну. Азыр биз жеринен барып көрсөтөбүз. Ага чейин билесиздер, Романовка жана ошондой эле меринос, гиссар койлоруна дорпердин кочкорлорун койгон болчу. Мына ошол койлор тууп, азыр козулардын бул жака бөлүп жаткан кези. Биз жакын барганда Пардабай агабыз өзү тосуп алып, кененирээк маалыматты берип өтөт. Сиздер дагы назар салып, аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Biz былтыры мына Эсенбек деген иним келип тартып кеткен болчу биздин чарбаны. Бүгүн дагы келип тартып отурабыз. Былтыр мен айтып өткөн элем, мен негизи дорпер койлорун алып келдим, ушундай баягы аргындаштырамын депчи. Анан ошо аргындаштыруунун көңүзлөргө ошондо да айткан болчумун. Эксперимент жүргүздүк. Ошо эксперименттин натыйжаларын айтып коелук деген ойдо бүгүн Эсенбекти чакырып отурам. Бул жерде азыр мен былтыры негизи менде гисар койлор болчу. То есть гисарга мен дорпердин кочкорун койдум. Гисар меринос койлоруна дорперди койдук и романовский койлорго дорперди койдук. То есть азыр ушул жерде дорпер гисар, дорпер меринос и дорпер романовка дегендин козулары, балдары бар да, кросстор деп коет. Вот ошолорду азыр мен мына көрсөтүп өтсөм. Жалпысынан мына эксперимент кылып өттүк. Мына бул биринчи турган мына кара козу, мына карараак болуп турган, чоңураак болуп тургандарчы. Булар дорпер менен мериностун балдары. Арасында дагы тосулуп турат. Вот дорпер менен гисардыкы бар и дорпер менен романовканыкы бар. Эми мен эксперименттин аяк катары мындай айтмакмын да, мындай бардыгын көрдүк негизи. Дорпер менен гисардын балдары чындап, эми гисарский баягы матка өзү чоң болгондуктан өтө жакшы түшөт экен. Анан көрүп турганыңыздардай дорпер менен мериностун балдары дагы эми мындай энесине жараша да. Мынакей. Мисалы мына бул азыр эркек козу. Вот веси 40 килограммга жакын. Мынакей 5 айлык козу, 40 килограммга жакын уже вес берген турат да, мынакей. Чоң. Мына бул болсо мынакей. Көрсөтүп, мына бул болсо гисар менен дорпер менен гисардын баласы. Вот ушунун айырмачылыгын сразу айтып кетсем, баягы гисар бизде куйруктуу кой болуп эсептелинет. А бул болсо дорперден качкандан кийин уже куйругу жок, мындай жирохвост деп коет. Мына кичинекей элечи. Ушинтип туулат экен да булар. Мына монтип көрсөтсөк болот мына. Бул вот уже курдук жок, эми куйрук май. Ордуна мындайча айтканда кара эти көбүрөөк алса болот депчи. Мына бул дагы вот буквально бир 3 айлык козу ушинтип туруп туулап атат да. Анан арасынан дагы эми эксперимент катары эле көрбөдүк элек, бирок мына козу мына көрсөңүздөр, мына кулагы узун, жүнү бардык тип боюнча бул гисарга туура келет. Бул гисар менен мериностун чыккан козусу ушундай болот экен да. Тоже бирок куйрук уже жоголуп кетип атат. То есть мунун энеси гисар, то есть атасы гисар, энеси меринос. Вот ушундай болуп түшүп атат. Вот мага дорпер гисардын баласына окшошураак болупчу. А так мынакей вот дорпер менен гисардын, дорпер менен мериностун балдары, буларчы, кросстору. Чындап мындай
баягындай эти семиз, чоңураак, тез өсөт деп туруп ушинтип бөлүнөт экен да буларчы. Бирок мына цветтерин көрсөңүздөр, мериноско да окшобойт, дорперге да окшобойт да. Негизи. Вот мынакей, мына бул мисалы, мына бул дагы вроде мериноско окшоп турат, бирок башында тактары бар. Бул дагы дорпер менен мериностун баласы. Вот мына бул мериностун баласы мынакей, тоже. Бул мериностун баласы мына. Куйруктары ичкерээк узун болуп тургандарчы. Мына эксперимент өткөрүп көрдүк. Бул болсо, кстати, мына бул болсо дорпер менен Романовканын баласы. То есть бул кросс. Романовкадан ооба. Эми Романовканын таза козулардан айырмачылыгы бул чоңураак болот экен. Ден соолугу бир аз бекемирээк, яны тезирээк өсөт экен. То есть айырмачылыгычы. Бирок эми туура Романовка өзү бая кичинекейрээк болгондуктан маткасычы мындай булар көбүрөөк туулуп атты. Бирок мындай өскөндүгү боюнча эң көбү 5ке чейин туулат. 5. Бир Романовка маткасы дорперден качканы 5. Атак орточо 3төн тууп атты. Бирөөсү 5те тууду, 4 коюбуз 4төн тууду. Калгандары в основном 2ден 3төн. Мериностор, кстати, вот меринос, дорпер мериностор болсо, в основном 2ден тууп атты. Бир дорпер менен гисарский матка 3тө тууду да. Мен гисардын 3тө тууганын негизи эми практикада азыраак көргөн болчумун да. Бирок вот ушундай кросстор эме кылып атат. Эң башкы мааниси булар эт багытында. То есть көрүп атасыздар, эч кайсынын уже куйрук майы жок да. То есть этти көбүрөөк берет, тезирээк өсөт. Вот дорперден качкандын кросстор менен болгондун вот айырмачылыгы вот ушундай болот экен да. Дорпердин генетикасы канчалык көпкөр берет? Дорпердин эми былтыр да жана айтып өттүк элек, жана китебинде мен ошол канча бай интернет ресурстардан карагандай эле 82%ке чейин баягы өзүнүн генетикасын өткөрөт дегенчи. Буга чейин мен баягы дорпер деген WhatsApp группада да жөнөтүп аттым. Кээ бир баягы дорпер менен гисардын туулган балдары башы практически мындай кара болуп туруп, почти 100% дорпердей болуп туулуп атты да. То есть мындайча айтканда генетикасынын 50%тен ашыгы берилгенде бул максималдуу баягы дорперге өзү окшош болуп туулат. И ошондой козулар бизде көбүрөөк болду да. То есть чындап айтканда баягы генетикасы күчтүү экендигин эми мындай практика жүзүндө көрүп атабыз да. Айырмачылыгы бар экен. Анан мына бул жакта жанагы вот ылдыйкыларчы. Мен эми баягы былтыртан бери мына эсемекти көрүп келатпайбы, жанагы эт багытында койлорду баягы аргындаштырабыз, көбөйтөбүз депчи. Мына жакында эле келип бул жерде азыр негизи мына ушул жерде общий айтсам, Эсенбек. Так, 5 түрдүү порода бар. Бул жерде дорпер бар азыр. Романовка бар, биздин меринос бар. Французский Иль-де-Франс деген жана эт багытындагы бар и немецкий Мериноланд деген койлор бар. Ал эт жана тер баягы жүн багытындагычы. Вот ушунун арасында азыр 40 чакты Мериноланд деген койлорду алып келдим жакында, тоже Европадан и Иль-де-Франс дегендин козуларын алып келдим. Ооба, эми основной булардын баардыгы бай эт багытында да. Анан азыр ушул жерде ошо 5 порода бар. И мына кроссторду кошкондо уже почти 6 порода бар да. Эми ито бул жерде азыр гисарлар жок. Гисарларды отдельно багып атабыз. Вот мына ушунун арасында мага өзүм барып көрүп келдим. Эми чындап айтканда ошо Мериноланд менен Иль-де-Франс дегендер көп жакты да магачы. Эми буларды азыр отдельно мындай көрсөтүп өтсөк деген ойдо турамын да. Бөлүп эме кылып көрөлү. Мен жана айтып өттүм эле, бул жерде азыр 5 түрдүү порода бар депчи. Бул жерде азыр дорпер породасы бар, Романовка бар, биздин кыргызский меринос бар, анан французский Иль-де-Франс и немецкая порода бар, Мериноланд депчи. Иль-де-Франс менен Мериноландты мен жакында эле алып келдим. Булар дагы жанагы круглый год күйгө келе турган полиэстричный деп коет. Ошондой порода, эт багытында. Анан эми булар дагы азыр мындай жайлоодо, тоодо жүргөндө эксперимент кылып көрөйүк деп туруп алып келип атабыз да. Атак мен былтыртан бери айтып келдим эле, баягы өзүбүз группада дагы дорперлер негизи тоодо өзүнү кантип алып жүрөт депчи, көбүңүздөр суроо берип аттыңыздар. Ошону мына майдын башында биз быйыл жалпы чыгардык дорперлерди. Азыр тоодо жүрөт, жайлоодо. Эми биздин азыр мына шеригибиз Кайраттын айтышы боюнча мындай азыр мунун кыскача баягы
баяндамасында болот да. Эгерде койдун башын көбөйтсөңүз, ошо дорперлерди көбөйтө бериңиз деп айтып атат да. Себеби булар өтө мындай послушный экен дейт. Жүдөтпейт экен, эки жакка качпайт. Анан өтө көп чөптүн түрүн жейт экен. Мындайча айтканда баягы жайылып кетип, чоң жерди баягы оттоп жүрбөйт депчи. Кичинекей эле жерде курсагын тойгузот, чыгат, жатат. Анан жана күндө бири-бирине башына бири-бирине катпайт. Ошонусу бар. Анан жанагы вот 2-3 күн мурда бирөөсү жоголуп кетип, издеп таппай, бирок түндө бирөөсү өзү кайтып келиптир да. То есть түндө өзү короону таап издеп дегенчи, баягы стадный инстинкт дегени бул чындап баягы өтө күчтүү экен. Ошондуктан бул жагынан караганда эми биздин азыр чарба кылган кишилерге бул дорпер койлору мындай чындап туура келет деп туруп, мындай практика жүзүндө биз азыр көрүп атабыз. Буга чейин баягы мен стойлово содержание деп туруп сарайда кармап келдим эле. Майдын башынан бери, уже 2 айдан бери булар жалаң тоодо жүрүп атат да. Ну, эми булар эми эттен набирать эткендеги бардыгы булар эми конечно автоматка. Вот ата кочкорлор болсо, арасында аз берди. Мына сиздер билгендей эле мен мурдагыда көрсөтүп келдик. Тайсон менен бизде доллар бар, берди 2 кочкор. Вот азыр экөөнүн тең веси жоголгон эмес да, мынакей. Булар азыр 2 айдан бери ушунча койдун автоматкалардын арасында жүрөт. Дагы эле ошол бойдон весини жоготподу. Мына келетат. Вот ошол бияка жөнөп атканда тартканыбызда 115 килограммдан көбүрөөк болчу. Азыр веси ошол бойдон. Так, мына вот доллар, бул деле ошол. Мына булар азыр круглый сутка иштеп аткан учуру. Жайлоодо жүрөт, эме кылат, бирок мына веси ошол бойдон жоголбоду, дагы эле вот кыскасы иштеп аткан учуру да. Анан булардын арасында мынакей мен мыналарды көрсөткүм келет да, мына. Вот мерналанд депчи. Аз келди, бияктан ысык болбосун деп туруп жүндөрүн кырттык. Вот ушул мерналандтар, мисалы мына жактан вот көрсөтөлү, мына Эсенбек. Мына бул романовский матка. Бул мерналанд. Мына романовский матка мисалы 2 жаштан возраст өткөн. Эми конечно мен романовский маткалар менен достаточно бой бийик өздөрүнүн. Бирок мына козу азыр 5 айлык да. Вот жана өзүң деле мына 2-3 жерден көрдүң, мына бойго салыштырмалуу. Мисалы мына бул деле козу мына 5-6 айлык. Мына мерналандтын козусу. То есть вот бул чоңойгондо биздин баягы гисарский маткаларга бой теңелип баратат да. То есть они очень рослые, то есть бойлору өтө бийик болот экен. Эми мына жанында турган мына 2 жашар меринос местный, меринос, анын артында турган мерналандтын козусу 5 айлыгы. Мына белинин теңдигин карасаңыздар, бул практически бирдей. Анан эми ушу менен да мен мисалы барып туруп өзүм буларды жанакындай живой көргөнүмдө мындай оюм өзгөрдү да бул койлор жөнүндө. Мисалы баягы суфолк деген койлорду мага өтө макташты эле. Бирок барып туруп мен Европада живой суфолкту көргөндө мен ал койлор боюнча оюм өзгөрттүм. Өтө эле кичинекей экен. Баягы көп жакпады. Бирок мерналанд жөнүндө оюм башкача болчу. Бирок живой мерналандты көргөнүмдө булар жөнүндө да мен оюм өзгөрдү да. Мисалы ойлоп аттым эле бир 10-20 чакты эле алып келсем депчи. Бирок ушунчалык жакты мен 50 баш аз мерналанд алып келдим булардынчы. Арасында 6 кочкору бар и 44 ургачысы бар да. Анан Илди Франс деген. Вот Илди Франстын да мынакей, мыналар кичинекей мына козулары. Булар 2 айлык, 3 айлык козулар. Мына жүндөрү пока кыркыл элек. Вот Илди Франстагы бул дагы жана круглый год күйгө келе турган полиэстричная порода. Мындан мен ургачтан 10 баш алып келдим. Эркектеринен 3 баш алып келдим, кочкорунанчы. То есть аргындаштырып, жанагындай көбөйтүп эме алып кеткенгечи. Вот эми мындай ушинтип туруп, булар жанагы эми жалпысынан алганда эт багытында, анан эт куйрук багытында, мясо сальный деген орусча, и эт жүн багытындагы да. Вот быйыл алып келген койлор в основном эт жүн багытында болот. Ассаламу алейкум, мен атым Кайрат. Шу койлорду карап атам. Жазда дагы келдим жайлоого. Азыр бул майытта долперлер бар. Бул долперлер жайтка жайлоого жакшы экен. Вот ошо чөп жеши жай оттойт. Көп алыска кетпейт. Романовский койлор бар. Анан да булар дагы жакшы. Булар көп суукка эме болбойт. Ыстыкка дагы.
meranos koyular var içinde. Özümüzün Kırgız meranos koyularımız. Alar da jakşı eken. Çıdamdı. Suuğa, ıstığa. Çöp jeşi jakşı. Çöptü türünü jeyt eken bular. Emen ayt, bir-birine үйір қана жүрет. Қайсы қойлар, қайсы үйірді жүрет. Ha, 100 menen жүргенде Ramanski, meranos menen dolper çoğu jüret köpünçe. Ha, mına Ramanski koylar özleriçe jüret, ot çoğu. Ha, akırında vaz sekin 100 boluş koşulgan. Ha, Қайсылар спокойный, қайсылары қантеп, ыстықта қантеп жүрет. ıstıkta mına koylar başını salbayt eken dolperler. Jakşı jüret. Жалғыз жатат, жатқанда дағы. Көп оттаса бір 2 saat от чөп жейт, 2 saatten кейін жатат. Bir araylaş. Bu орусур колсур кандай көтөрөт экен? Кайсы койдун иммунитети күчтүү экен? Dolperler immuniteti күчтүү, орусулукка чыдамдуу, таза. Ramanskiler дагы, meraностор жакшы. Oğluğanın sırkı, oğluğa yok. Taza. Kozulарды кайсы кой жакшы карайт экен? Сүттүү, кайсы жакшы тойгозот. Балдарын жакшы карайт экен. Dolperler baldарын jakşı toygozat. Sütü jakşı. Meranoslar dagı şonday. Ramanskiler köp tuvat. Köp tuğandan süt jetkize alбай kalat eken baldarıga. Ekini, 3'tü tuvat, 5 geçe tuvat eken. Sonda baldarıga süt jetkize alбай kalat köpünçe. Kolda berесиздер sütünü. Kolda berебиз sütlerini. Дагы бир жолу саламатсыздар урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз күнжелеси Бардабай Абдраимов агабыздын жеке ишкердин жайлоодогу жай жерине койлоруна келдик. Көрүп турасыздар, буга чейин өзү жана бул жерде Кайрат байке койлорду карап жаткан. Түшүндүрүп өттү. Мен дагы бир жыйынтыктап койсом. Негизи көрдүңүздөр. Романовский койлору боюнча дагы түшүндүрүп берип өттү. Романовскийдин өзгөчөлүгү дорперге койгондо, дорперге караганда бир аз массасы жакшы туулат, козулар чоңураак болуп, анан көп туучулук жагынан дорперге койсо утуп алса болот экен. Мериностуку дагы көрдүңүздөр. Мындайча айтканда дене түзүлүшү чоң, келбеттүү, сөөктүү, ээттүү болот экен. Ал эми гисарга койгондо негизи гисарга жетпейт экен деди. Бирок Бардабай агабыз гисарга азыраак коюп койгон экен. Мындайча айтканда экстерьер болуп туулат экен да. Дорпер менен гисардын козулары. Билип турасыздар, дорпер дагы өтө плотный, катуу кой, гисар дагы катуу болгон үчүн мындайча айтканда пышык кой. Козулар дагы ошон үчүн жакшы чыңалуу туулат экен. Мына ушундай туугандар, экран астындагы номерлерге чалыңыздар. Бардабай агабыз арасынан кызыксаңыздар сатып калышы да мүмкүн экен. Чалып көрүңүздөр. Мериноз, жанагы Европадан келген Илде-Франс, Мериноланд койлордун кочкорлорунан сатат экен. Мындайча айтканда, анан ол Мериноз маткалары да булар селекциядан өткөн, таза, бойлору бийик, 4-5 туу турган жакшы койлор деди. Мына ушулар дагы мен эксперимент үчүн алып келгенмин. Эми кайра сатып жатамын деди. Көрдүңүздөр, сиздерге бир четтен көрсөтүп өттү. Сиздер дагы кызыксаңыздар, Бардабай ага менен сүйлөшүңүздөр. Балким сиздерге дорперлердин кочкорлорунан дагы сатып калаттыр. Коз кочкорлордон. Күзгө куутка жараса керек. Бул Романовскийлер чачылып оттойт. Могу Европадан келген Мериноланд, Илде-Франстар була. Топтолуш жерден жылмай жок. Ama Романовскийлер чачылат.